Ассаламу алейкум, Кыргыз Айым каналына кош келипсиздер. Каналга катталып, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бүгүн сиздерге ушундай эркектер намаз окуганда кийип ала турган ушундай топуну токуганды көрсөтүп берем. Бул башка аябай жакшы отурат, жылуу болот. Анан үйдөгү аталарыңызга, балдарыңызга токуп кийгизип койсоңуздар болот. Ал үчүн бизге ушундай жип керек болот. Любой эле башты кычтырбай турган хыбы жакшы жиптерден алып токсаңыздар болот. 4 мм крючок. Мындай кылып баштайбыз. Биринчи баштаганда бир 3 алып, ушундай илмектен 8 илмек илип алабыз. Аябай бат токулат, жана аз эле жип кетет. 3, 4, 5, 6, 7, 8 илмек воздушный петля менен 8 илип алгандан кийин бул башындагы жипти тартабыз. Тартканда эң биринчиге крючокту салып, ал жактан бир жип илип алабыз дагы. Бул жиптен да кошо илип алабыз. Бизде ушундай 8 илмеги бар. Ушундай кичинекей тегерек пайда болот. Ар бир ортосунан, 8дин ар бир ортосунан 2 жолудан воздушный петля алып чыгабыз. Биринчи 3 илмек илип алабыз. 1, бул 2, 3. Бул жерден 2-ни алабыз. Ар бир илмектен 2ден алып чыгабыз. Ошондо бизде 16 илмек болот. Ар бир илмектин арасынан 2ден воздушный петля алып чыгабыз. Бир воздушный петля илип алабыз. Жана экөөнү бир кылып өткөзөбүз. Эч кандай узор салбайсыздар, эч кандай гүл салбай, бир гана ушундай петля менен токулат. Аябай ыңгайлуу, жылуу болот. Кичинекей балдарга дагы, бөбөктөргө дагы токуп кийгизип койсоңуздар болот үйгө. Ар бир 8 илмектен 2ден алып чыгабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уже мына 8-инчиси. 8-инчиден дагы 2-ни алабыз. 2-ни алып, биринчи өйдө көтөрүлгөн 3 илмектен илип алабыз. Будан илип алып, будан чыгарабыз. Уже 2-нчи ряд кетти. Эми 3-нчи рядда бул жерден аркага 1 алып алабыз. Бул кошулган жер тегиз болуп түшүш үчүн. 1 болду, бул 2, 3 уже болду. Бул жерден 2-ни алабыз. Биринчи илмектен 2-нчи дыркадан 1 деле илип алабыз. Кайра 3-нчүдөн 2-ни илебиз. 4-нчүдөн 1 деле илип алабыз. Будан 2-ни, 1 дыркадан 2 илмек, 1 дыркадан 1 илмек кылабыз 3-нчү айланпаны. Мынакей. Бул жерден 1-ди, кайра 2-нчи дыркадан 2-ни, 2 илмек илип алабыз. Кайра через кылып 1-ди, 2-ни, 1-ди, 2-ни кылып илебиз. Бул жерден 2-ни, бул жерден 1-ди. Бул жерден 2-ни. Ошентип бардык 16 илмекти, ошентип 2 илмек, кайра 1 илмек через кылып ушинтип илип алабыз. 1 илмек, кайра 2 илмек. Ошентип 16 полный бүткүнчө чередовать этип, биринчиден 2-ни, экинчиден 1-ди кылып илип, ушинтип бир катарын 3-нчү айланпаны бүтүрүп алабыз. Мынакей 3-нчү айланпа бүттү уже. Эң биринчиге
күрчөктү салабыз, бирди илип алабыз, будан чыгарабыз. Мына үчүнчү круг бүттү. Эми 4-чү кругду баштаганда мына бул жерден бүттү. Бул жерге күрчөктү салабыз. Мына 1 2 3. Кайра ушул жерден дагы 2-ни алабыз. Мына бул жер 2 илмек болду. Эми бирден экөөнүн бирден алып, үчүнчүдөн 2-ни алабыз. Мына бул үчүнчүсү. 1 2. Бирди алабыз, 2-ни дагы бирди алабыз, экинчи илмекте. Эми үчүнчүдөн 2-ни алабыз. 1 2. Ошондо 2 илмекти бирден эле алабыз дагы, үчүнчү илмекти 2ден кылып алабыз. Ошентип 1 2 3 4-чү ряд ошондой болот. 4-чү рядда экөөнү бирден алабыз. 1 2. Үчүнчүсүн 2-ни алабыз. 1 2. Биринчи дыркадан бирди, экинчи дыркадан бирди, үчүнчү дыркадан 2-ни алабыз. Ошентип бул круг бүткүнчө ушундай кылабыз. Биринчиден бирди, экинчиден бирди, үчүнчүдөн 2-ни. 1 2. Мен эч кандай токуганда эч жерден окуган эмесмин да, ошого аттарын, кандай аталыштарын жакшы билбейм, өзүмдүн түшүнүгүм боюнча эле айта берем да. Биринчи илмек, экинчи илмек, биринчи катар, экинчи катар депчи ошого түшүнгөнгө аракет кыласыздар деп ойлойм. Мен воздушный петля деп айтылат. Бул мисалы абадан илип алганда, эгер бунусу жок болсо, без воздушный петля болот. Ушинтип 2-ни алабыз. Үчүнчү жолу алып атканда 2-ни алабыз. Кайра 1 2. Уже үчүнчүсү бул жер бош кирели, бул жерден уже 2 алынган. Мынакей кайра бул жерге киребиз дагы. Биринчи баштаганга ушинтип бүтүп коебуз. Уже 1 2 3 4-чү айланпа бүттү. Ошентип төөсүн чоң балдарга 7 кылып 7 айлантып алам. Эгерде сиз детскийлерге токой турган болсоңуз 5 айланпа кылсаңыз болот. Андан чоңураактарга кылсаңыз 6 айланпа кылсаңыз болот. Мен уже 5-чи айланпага кетип атам. 5-чи айланпадан 3-тү бирден алып алам. Мына экинчисин бирден алдым, үчүнчүсүн бирде алдым. 4-чүгө келгенде 2 илмек алабыз. Бир эле дыркадан 2 илмек алабыз. Кайра 1 2 3. Үчөөнүн бирден алабыз. 4-чүдөн 2-ни алабыз. Кайра эле 1 2 3. Кайра 4-чүдөн 2-ни. Ошентип алып, бул рядда бүтөт. Кийинки ряддан дагы ушундай бирден кошулуп кете берет. Мисалы, мурунку рядда экөөнү мындай алып, 3-чүгө келгенде 2-ни алып атканбыз. Азырда үчөөнү бирден эле алабыз. 4-чүгө келгенде 2 илмек алабыз. Ошентип бул тегерек чоңош керек да. Бул кышында үйдөн кийип жүргөнгө аябай ыңгайлуу болот. Базардан балдарга ошондой сатып берсе батпай калат, жеме болот го. Мындай кийлбей калат. Бул жакшы. Мен уже 4 жылдан бери үйдө кайнем, жолдошум ушундай кийет. Үйдө чоң аталарыңыз бар болсо, кайнаталарыңыз бар болсо, үйдө кийип отурганга, шапканы чечип кийип отурганга ток берсеңиздер болот. Аябай ыңгайлуу, жеңил болот. Бул менен жата берсе да болот го, мындай башка өтпөйт. Ушундай жеңил жиптерден, кычтырбаган жиптерден ток берип койсоңуз, аябай ыңгайлуу болот. Уже 5-чи ряд бүттү. 6-чы рядды баштаганда дагы сразыны 2 3-тү көтөрүп алабыз. 6-чы ряд башталышын. Анан ушул жерден эле кайра 2-ни алабыз. Эми кийинки рядда мурда
үчөөнү жөнөкөй алып 4-үнчүнөн 2-ни алсак, эми азыр 4-өөнү 1ден алып 5-нчисинде 2-ни алабыз. 1 2 3 4 4-өөнү жөнөкөй алабыз дагы, 5-нчини 2 алабыз. 5-нчи дыркадан 4 тешиктен 1ден эле алып, 5-нчи тешикке келгенде уже 2-ни алабыз. Мына 5 1 2 3 4 5. Кайра ушул жерден 5-нчиден да 2-ни алабыз. 1 2 3 4 5. Кайра эле ушул 5-нчиден 2-ни алабыз. 1 2 3 4 5. Кайра ушу 5-нчиден да 1-ди. Ушинтип алып кетерсиздер, а кийинкиде 5-өөнү алып 6-нчысын 2 кылып аласыздар. Мынакей кичине мындай домпойт, бирок бул жакшы эле. Ушундай тегиз болуп түшөт жана бат бүтөт. 1 2 3 ушул жерден 5 болуптур. Мен бул жерден адашып кеттим азыр. Сүйлөп атып адашып кеттим. Бул жерден 1 2 3 4 5. Уже 5-нчиден 2-ни алабыз. 1 2 3 4 5. Крючок менен токкан эмнеси жакшы? Аябай бат токулат. Спицадан караганда. Анан эмеси дагы узору да жакшы болуп түшөт. Мен крючок менен токкан мага аябай жагат. Мына уже 6-нчы ряд бүттү. Мына ортодогу 1 2 3 4 5 6. 6-нчы ряд бүттү. 7-нчи ряд болсо, мына бул жерден мына көтөрөбүз. 1 2 3 уже 7-нчи ряддын көтөрүлүп атканы. Ушул жерден 2-нчини алабыз. Эми 6-ны 1 2 3 4 5 6. 6-ны алгандан кийин 6-нчыдан дагы 1-ди алабыз. Дагы баштайбыз. 1 2 3 4 5 6. Ушинтип 7-нчи катар бүтөт. 7-нчи катарды азыр бүтүрүп 2 3 4 5 6. 6-дан дагы 1-ди алабыз. 1 2 3. Мынакей ар бир бирди воздушный илип алгандан кийин ар бир тешиктен салабыз. 1 1 2 3 4 5 6. 6-дан дагы 1-ди алабыз. Ушинткенде тегиз тегерек болуп түшөт. Эгерде адашып кетсеңиздер, кыска болуп калса, жантип эмеси чыгып кетет. Если көбүрөөк алынып кетсе, анда барпирек болуп калат. Аябай барпырап кетет да, тегерек болбой калат. Ушул жерден адашпай, тактап санап алып, кылсаңыздар болот. Эгер түшүнбөсөңүздөр, токтотуп, кайра кайталап көрүп токусаңыздар болот. Жаңы үйрөнүп аткандар болсо дагы аябай бат токулат. Жана эч кандай узор салуунун, эч кандай гүл салуунун кереги жок буга. Эң жөнөкөй. Гүл салып деле токусаңыздар болот. Жанагындай ар түрлүү кылып
мен ушундай гүл салбай эле токудум, аябай сонун болот экен. Өзүңүздөр каалаган светинен токсаңыздар болот. Мынакей уже 6-чы катар бүт, 7-чи катар бүттү. 7-чи катар бүттү. Эми 7-чи катар бүткөндөн кийин уже 8ден баштап эч кандай илмек кошпойсуздар. Ар бир дыркадан бирден гана токуп 10 ряд айлантасыздар. Будан башка, могу 7 ряддан башка 10 ряд айлантасыздар. Ар бир илмектен бирден эч кандай узорду өзгөртпөйсүздөр. Ушундай эле кылып воздушный петля илип аласыз. Бир дыркадан киргизип эле ар бир дыркадан канча болсо кичирейтпейсиз, чоңойтпойсуз. Түп-түз кылып эле токуп кете бересиз. Эгер ряддан адаша турган болсоңуз, мисалы могу ряддан 7 болду да, бир жерине мындай кылып, мисалы будан 7 бүттү. Эми будан башка дагы 10 ряд кылышыңыз керек. Ошону белгилеп аласыз дагы, токуп кете бересиз. Мына ар бир дыркадан жанагы ар бир ряддын бүткөн жеринен кошкон жерин, ошол жерин кошуп эле кайра экинчи рядка көтөрүлүп, ошентип кайра адан кийинки рядка көтөрүлүп эле токуп кете бересиз да. Мынакей ар бирин ушинтип, ушундай катардан, уже бул биринчи катары, ушундай катардан 10 катар кыласыз. Эгер детский кылып турган болсоңуз, башында тегерегин 5 катар кылып, буну 8 катар кылсаңыз болот, 7 катар кылсаңыз болот, балаңыздын башына кийгизип көрүп. Буну деген жакшы жумшак хыбы-жиптен новорожденный балдарга да токуп кийгизип койсоңуздар болот. Кышында үй аябай ысык болот, жайында ысык болот. Эмгегине суу котуп калбаш үчүн ушундайдан токуп жылуу кийгизип койсоңуз болот. Видео түшүнүктүү эле болду деп ойлойм, башкаларга бөлүшүп. Эгер түшүнбөгөн суроолоруңуз болсо, комментарийга жазыңыз же профилде Telegram группага жазсаңыз, мен сөзсүз жооп берем. Мен бир катарды башына чейин жеткизип, экөөнүн кошулган жерин жана кийинки катардын башталган жерин көрсөтүп берейин. Мынакей буда бир илмек калганда, бул жерден илесиз дагы. Воздушный петля илбей эле, сразу бул жерден илип, эки болгондо сразу кайра будан эле өткөзүп коесуз. Уже бул ряд бүттү. Кайра бул жерге. Мына көрүнөт да, бул экөөнүн кошулган жери, бул илмектин алдына киргизип, бирди алабыз. Экөөнүн чогуу бирди алып, анан да бирди алабыз. Болду, уже бул экинчи рядка көтөрүлөт. Мынакей уже экинчи ряд кетти. Мен видео узун болбош үчүн 10 рядды токуп, кайра жолугушабыз. Сиздер дагы видеону токтотуп, пауза кылып, түшүнбөгөн жериңиздерди кайталап көрүп, токуп көрүңүздөр. Ушинтип акыркы 10 катарга чейин токойбуз. Жанагы метка койгон жерден баштап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 катар токугандан кийин болду, биздин топубуз даяр болот. Эч кандай манжеттин, резинканын кереги жок. Акырында ушундай кылып алып, бул ичкиrak курчокту алып, бул жипти бул жака бекитип коебуз. Өзүңүздөргө удобный болгондой кылып.
башында башталган жипти ушинтип мындай кылып бир байлап чыкпай турган кылып бир эки жолу байлап туруп анан буну дагы бекитип коебуз. Сөзсүз токуп көрүңүздөр. Видео жаккан болсо каналга катталып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар.